Rahmat. Assalamualaikum mekendeshler, salamatları. Şu Alakan Kintamayiş'ten tarafatını sizlerine görüşürüz. Alakan Kintamayış, altın vaktınızda ayavay şu doğrudur Kazak basına gelip mekendeshlerimizde silap, kuşlarına laf alın, den soluğun, öz gözümüz menen görüp vereyim degen мәмілеңізге мен өзімдің атынан, жаңа Ибраевтің атынан терең рахмет білдіремін. Мен отырыстың жүрісін бұздым. Себебі сіздің оқушыларыңыз болады, сіздің шайлаушыларыңыз болады. Біздің Қырғызстан Орта Азияда емнесімен айманы, сөз еркіндігімен, демократиялық аралықта деген атымен айманы. Ошон үшін тезгесімен жоқ. Айтқан нәрсені сіз толық алады деп ойлаймын. Менің екі сұрағыма біреуді қалауы болуш керек. Алақан Кинтамаев, мен сіздің 15 жылдық Қырғызстанның мыйзам шығару саласында иштеген ишмердүүлүгүңүзгө сөз жоқ. Ел жүрегіне тың чоқсынан орын алған. Менің атам 96-да Жаңуа еміңіз тұрады, билет атам. Ошол 96-дағы атам үйінің дуалына сіздің суретіңіз үшін сақтап алған. Мен өзім белгілі басқа партияның мүшесімін алды. Бірақ осыға қарабай, сізді бір туғандар жалпақташ әлі, қоршақ әлі, аябай сізді урматтайды. Сіз ошол урматтайдан жақынғы 5 жылдықта басаңдады сіздіге. Эмне себептен ушул тууралуу мен сизден ушул элдин атында жооп алгым келет. Эмнеге басаңдады? Эмнеге муну сиз биз аксакалдар леймесе, эл сизди пайгамбарындай көрсө, эл сиз үчүн тика турса, жалпакташта керек болсо куршакта жол тосуп, сиз үчүн аскачылык жарыйлап, сиз үчүн абаларыңызды Мамат Олбай Амоловдун ошолорду дагы кетип, элди дагы элге батпай калган деңгээлге жетип сизди колдогонбуз. Асан сиздин эл дегенде басаңыз жайлады. Мен ошоға сурооға жооп алгым келет. Экинчи суроом, сиз айтып элеңиз, мен ушул бийликтин бийин терисине жетип алсам эле, мен камчылап ошолор иштетем деген. Сиздин тилегиңиз келип, 2005-жылдык революция шарапаты менен келдиңиз. Сиз иштеген мамлекет деңгээлде иш кылган жок. Биринчи иштеп премьер-министр, коопсуздук комитетин жетектедиңиз. Бирок түшүнөм, сиздин колуңуз кыска болду. Sizge işletkenler mümkün berişken yok. Genel kuşlar. Yok. Emniyet yaşında ol şirketli başlar ey toplatın Maksim yanlış deneyece takan yoksun. Sizin en son usul ihtiyaç kullanımının olanını yönetayın. Kartlama gerek. Ayıpkanın sözü zaman, ilanın göz zaman. El ayıpta kalpayıpayıp. Alakan Kintamayış. Siz jönөкөй катардагы депутат эмес элеңиз. Сиз мамлекеттин экинчи тепкичиндеги орундарга аңыздагы спикерлик кызматта деңиз. Сиз мыйзам боюнча, функцияңыз боюнча, сиз функцияңыз боюнча ошол элден келген өтүнүштү парламентке, ошол эле президенттен келген өтүнүштөрдү, мыйзамдарды парламенттин элегине салып, парламент элдин кызыкчылыгына туура келбеген мыйзамдарды кайра аркага жылдырганга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар эле, бизге деген укугуңуз бар эле. Эмнеге ошондо сиз тарыхта ак тамгалар менен калгыңыз келбеди? Ак жолдун машинасына салып бердиңиз картаны. Буга биз бул маселени көтөрүп, журналисттердин ашмалтай чыккан, сиз алардын дагы оозун баскансыз. Бирок биз өтөбүз дүйнөдөн, баарыбыз өтөбүз. Тарых бир күн ушул маселени көтөрүп чыгат. Себеби Кырымдан өтсө дагы Шабдан баатырлыгына карабай 40 байтал деген лакап менен атка калган. Сиздин атаңыздагы муун калкка боюнча бүткүл мекендештерге чапталган күнөө экенин сезесизби? Сезсеңиз антип жана антип чоң рахмат бериңиз. Абдан бактылуу күнү ошол элге. Соңку 5 жылда басамдадыңыз деп, соңку 5 жылда эмне болуп басам чыгып? Кайда болушум керек эле? Депутаттыкка
барып өтпөдү деп турган болсо жогорку сотко чейин барып ошол жерге чейин барып ысылдатып барып токтобой анан эмне кылышыбыз керек болот? Мен Атамбаев эмесмин. Көгөрүп барып одура салып кирип кеткен. Ал кыйын. Ал Разаков отурган, ал Мусубалиев, ал Масалиев отурган. Мен бирөөнүн эшигин тээп киргенди жаман көрөм. Аны дагы маңдайга жазып кетиш керек. Бул бир. Экинчиден, кандай түшүнбөгөн кыргызбыз биз? Өзүңө алты сотук жер албай атып кантип жайлоо берип бересиз? Бир. Азыр түшүндүрдүм. Мында жана сайттан да мага көп берет да мен айттым. Алла түп жолго салмаса пендеси сала албайт. Мына пайгамбарлар Нух алейхиссалам 953 жыл элди бир жака жүктөп жүрүп өзүнүн аялын бура албай койдуган. Эми бул каркыранын чындыгы боюнча 1000 кашыктан дагы түшүнбөйт, айтпайт да. Мен азыр 2001 жылы 9 декабрда кол коюлган Атамбаев менен Акаев менен десең дагы ишенбейт да. Негедир бир жеке башка бир ою бар. Ошол аркылуу анан бир пикир айткысы келсе керек, мейли. Алла разы болсун. Бирок бирөөгө догмат чындыкка жакын болуш керек. Сиз ошондо айта албадыңыз. Демек ошол кезде мына бүгүнкү күндө көздөрү тирүү, Султаниновдун көзү тирүү, Элмырзанын көзү тирүү, Бакыт Калыевдин көзү тирүү, баарынын көзү тирүү, Нуруллунун көзү тирүү. Курманбек Салиевич, сиздин түбүңүзгө кыргыз эли жетпейт. Көзүнөн кан агып өтө турган баласы жетпейт. Кимин айта аласың? Совет Безопасностьнын жыйынында кимин айта аласың? Төбөмдө Алла турат. Мен пендеден коркпойм, менин. Мен ошол кезде Курманбек Салиевич токтотуңуз. Аскар Акаевич атты тескери токуп минип чапса, сиз арабаны аттын алдына коюп баратасыз деген кезикке чыкканын кайда барасыз? Кана баатыңар, жаппай сыналасыңдар. Жаппай сыналасыңдар. Ким жазды ошондой деп? Бул 2010 жылы 4-февралда чыккан. 2004 жылы баягы апрель боло электин алдында. Бул бир. Мени төрагалыктан ушунчалык зыркыратып койгондар. Кесиптер сатылбайт деген. Силер билбейсиңер. Чылтоос эмне десе, ремонт кылам деген үчүн деп КТРдан сайрады, биздин эл ушундай мажбүр экен. Айтпатпайбы теледен деп туруп КТР. Атам какшап турса дагы теледен айтты. Анын себеби башка болгон. Менин канчалаган интервьюмду окуй жүрөсүз. Кесиптерди менчикке берүү жөнүндө мыйзам келди. Мен айттым, буга каршы чыгабыз. Биз 14 жыл Акаев менен күрөштүк. Муну сиз да мен да кылган эмессиз. Бул элдин байлыгы. Көрөм деди, көрөбүз деди. Ал киши кол койбой койду, вето деп коет. Мен төрага катарында айттым. Президенттин ветосын аттап өтүүгө добушка коет. Ошондо мага келип айтышты, үйүңө тирүү жетпейсиң деп. Жеттим. Мына жерде туруп алып баатыр болуп, карай. Кезинде айтылган. Бирок башкаларча. Мен кулап калган, ооруп калган, жагадар болуп калган Арыстандын үстүнө чыгып тепкилегим келбейт. Мен кезинде айттым. Отунбаеваны айттымбы Самазбанкасында? Атамбаев 6 жылдан кийин аянтта айтты. Мен айттымбы, Ош Жалалабаддагы түтөк күйүк өчөрөт мезгилде референдум өткөн жок деп. Мен 2010 жылы айттым, Атамбаев 2016 жылы айтты. Биздин айырмабыз ушундай. Ошол төрагалыктан мен ушу түрү менен сессия өткөрүп атып кетем. Мен айттым, "Кыргызстан кыйналбаңыз. Мына тартылды. Өзү тирүү. Ал киши артынан бир жаман сөз айтпайды. Кыйнап атасыз мени. Кыйналбаңыз" деди. Ошондо да жооп беришти, ушундай бурчоого алып койгон. Неге? Коркунуч менен. Мадумар ушул жерден эки ооз сөз айтат азыр. Мен айтарымды айттым. Бул жакшылыкка алып келбейт деп. Сессиядан айттым мен. Түшкө чейин бир айттым.
түштөн кийин пикирин алыштырган патшанын келечеги болбойт деп айткан. Уккан аксакалдар барсыңар. Неге айтпайсыңар? Сиз төраға эмес, сиз жөнөкөй инсан катары ушуну айттыңызбы? Жок. Айтканда да сын табышам. Жерден туруп алып Шолпонбайга да сын таксак болот. Көкүрөгү менен какпай эле гранатаны ыргытып койбойбу? Же болбосо мындай эле барып, билбестиктен өлүп алса керек деди. Ошондо да айткан мага Акылбек Жапаров деген мырза. Адахан Кимсанбаев, биз да ошо баатыр болгубуз келет деп. Мен айткам, Акылбек, сен баатыр боло албайсың, сен окопто жатканда үстүңө бомба түшүп өлөсүң сен. Азыр бүгүнкү күндө урматтуу туугандар, баатырлар көбөйдү. Өтө көбөйүп кетти баатыр. Ana ошондо жогорку кеңешке келип алып, Мадумаровдун айтканы туура десе, башын жерге салып алып бекитишат деп. Бетин көрүп калбасын деп. Туура деп. Бетин көрбөсүн деп. Сиз аябай туура айттыңыз. Катырдың. Азамат жигит деп колумду кыса, коридорго чыксам. А эмне үчүн туура десеңиз, сиз айтпайсыңыз, бизде бала чака бар да деп. Менде жокпу бала чака. Айткан. Акты ак, караны кара деп айтыш керек. Эгер мен күнүнө чейин, саатына чейин айтып атам. 2005 жылы 4 февралда Азаттыкка берген интервьюда барабыз. Алым деген кезге чыкканда окуңузун деп. Мен кыйналбаңыз, 60 депутаттын колун жине албайсыз. Мен өз арызым менен кетип, мындай саясат менен мен жогорку кеңеште калбайм деп мандатты биринчи таштап кеткен тарыхта Мадумаров. Экинчи мандатты, эгер Кумтөр маселеси чечилбесе мен мандатты таштайм деп Эркин Алымбекти таштап кетти. Үчүнчү мандатты эгер референдум өтсө, мен депутатты таштайм деп Чолпон Жакупова таштап кетти. Кыргыз парламент тарыхында 3 гана киши мандатты өтүп кетти. Биринчиси Мадумаров, экинчиси Алымбеков, үчүнчүсү Чолпон Жакупов. Экинчи жолу коопсуздук кеңешинен эмне үчүн кеттим? Мен Курманбек Салиев суранып келген жокмун.